Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, маанайыңар анык болсун, билимиңер терең болсун, күнүңөр көңүлдүү болсун деп биз бүгүнкү теманы баштайлы. Бүгүнкү тема жаз, жаратылыш майрамы. Жаз мезгилин баарыңар жакшы көрсөңөр керек, балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаз мезгилинин кооздугу, өзгөчөлүгү жөнүндө маалымат аласыңар. Ырларды, накыл кептерди, табышмактарды угуп, маанилерин терең түшүнө аласыңар. Жаратылыштын кооздугун, өзгөчөлүгүн сезе билип, аяр мамиле жасоого багыт аласыңар. Кана эмесе балдар, сүйлөмдү толуктайлычы. Жазында адамдар жер тилип, эмне эгишет? Туура балдар, жазында адамдар жер тилип, эгин эгишет. Экинчи сүйлөм. Бак-дарактар эмне ачып, айлана кандай болуп калат? Азаматсыңар, бак-дарактар гүл ачып, айлана кооз болот. Балдар, бул сүйлөмдөр эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? Албетте, бул сүйлөмдөрдүн баары жаз жөнүндө. Жаз жөнүндө ырлар уккансыңарбы, балдар? Түн кыскарып уламдан, күн көбүрөөк жылтылдап, келгин куштай келдиңби, жаркыраган жаз айым. Ойто толгон түркүнгүл, жерге ыргалып чайкалган, миң кубулуш миң кызык, көргөн адам таң калган. Балдар, эми жаз жөнүндө накыл кептерди уккула. Жаздын бир күнү бир жылга тете. Кызыктуу табышмак. Асман ыйлап шолуктоп, көзүнөн жаш төгүлдү. Суусап турган жер бети кулпуруп кооз көрүндү. Асман ыйлап шолуктоп, көзүнөн жаш төгүлдү. Суусап турган жер бети кулпуруп кооз көрүндү. Туура, жообу жамгыр. Жыйынтыктоо үчүн суроолор. Жазында айлана чөйрө кандай түстө болот? Канаттуу куштардын жазындагы жашоосу жөнүндө эмнелерди билесиңер? Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү тапшырма балдар, жаз жөнүндө ыр жаттап айтып бересиңер.